Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында ардактуу кароолду реконструкциялоо иштери аяктады. Инфракызыл жылыткыч орнотулду. Ошондой эле жылуу пол орнотулуп, кабинанын үстү алмаштырылып, айнектер коюлуп, килемдер алмаштырылды. Металл тосмолор сырдалып жана алардын элементтери дагы алмаштырылды. Мындан тышкары стандарттык өлчөмү 75 сантиметр болгон мамлекеттик гербтин сүрөтү орнотулду. Иштер Бишкек архитектуранын долбооруна ылайык демөөрчүлүк каражаттарынын эсебинен аткарылган. Чыгымдардын жалпы суммасы 1.345.500 сомду түздү. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекеттик гербтин авторлорунун бири Садырбек Дубанаев башкаланын муниципалитетине гербти жаңыртуу өтүнүчү менен кайрылган. Жасап койдуңуз, мына ак үйдүн өзүндө эмесине окшош таптыр. Соң болуп, жакта Апокопай мрамор, бияктагы, булдагы анан мурун герб деген ар жакта турчу эле көрүнбөй, азыр бери чыгып атат. Абдан чоң рахмат. Флаг көтөрүлгөндө тийип калчу экен. Биз азыр механизм койдук, ичине кирет. Флаг көтөрүлүп атканда, флаг көтөрүлгөндө кайта артка чыгат. Мына Обогревать. Биякта теплый пол да. Теплый полдан сырткары жактан жылуулук келет. Колуңа тосоңбу? Кенен да болуп, кенен болуп. Мурун чүкчүү айла жана. Мурун жөнөк айнек болчу да. Азыр бул калён эмес.